Такси чакыруу, картошка сатып алуу, балаңыздын окуудагы жетишкендиктерин текшерүү. Булардын бардыгын сиздер SMS жөнөтүү же кабыл алуу аркылуу эле кылсаңыз болот. Кымбат кеңсени киреге ала албай жатасызбы? Үйдө иштөө дагы сиз үчүн эмес. Көйгөйдү чечүүнүн оңой жолу бар. Коворкинг Борбор. Коворкинг деген эмне? Жана ал жерде кимдер иштейт? Мунун баарын Чекит KG программасынын бүгүнкү чыгарылышында көрө аласыздар. Ар бирөөбүз жашообузда жок эле дегенде бир жолу SMS жөнөтүп же кабыл алып көргөнбүз. SMS-ти эмне үчүн колдоносуз? Кечигип жатканыңызды кабарлоого же сүйүктүү адамыңызга бейпил түн каалоо максатындабы? Мындан тышкары SMS-тердин сиз билбеген көптөгөн башка кызыктуу функциялары бар. Достор, бүгүн биз SMS кызматынын өзгөчө түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Бирок бардыгын ирети менен. Бул кызмат кантип жана кайдан пайда болгон? SMS же Short Messaging Service кыска билдирүүлөр кызматы деп которулат. Бул кызматтын жардамы менен уюлдук телефондон кыска билдирүүлөрдү алмашуулар жүргүзүлөт. Бул ачылыш өзгөчө жаштар арасында кеңири колдонулат. 2011-жылы SMS менен 4 миллиарддан ашык абонент колдонгон. Бирок акыркы учурда мобилдик интернеттин өнүгүшү менен SMS кат алмашуунун саны азаюуда. Жарандар көбүрөөк смартфондорго ыктап, ал эми уюлдук операторлор 3G технологиясын толугу менен камсыздагандан баштап, кишилер SMS-тин ордуна mail агент сыяктуу интернет кызматтарын колдонуп жатышат. Бирок SMS кызматы таптакыр жоголуп кетиши үчүн көп убакыт керек. Учурда интернетке чыгуу функциясы жок миллиондогон телефондор колдонуудан чыга элек. Ошондой эле мобилдик интернет менен бардык жерлер камсыз болгон эмес. Дагы бир айта кетчү нерсе, Кыргызстандагы дээрлик бардык уюлдук операторлор алардын сайты аркылуу бекер SMS жөнөтүү кызматын сунушташат. Ал үчүн сайтка кирип, SMS жөнөтүү деген баскычты таап, абоненттин номерун жазып, билдирүүнү жөнөтсө болот. Ата-энелердин бактысына жана окуучулардын тилегине каршы 2011-жылы инновациялык окуу борбору тарабынан SMS күндөлүк системасы иштелип чыккан. Мындай система алгачкылардан болуп 69-чу мектеп гимназиясына киргизилген. Учурдун талабына ылайык, биздин мектеп директорубуз Сарыгүл Токтосуновдун демилгеси менен биз билим берүү инновациялык борбору менен атайын келишим түзгөнбүз SMS күндөлүк боюнча. Эми бул абдан жакшы жактары бар экендигин биз көрдүк. Эң алгач ушу SMS күндөлүк боюнча биз мектепте ата-энелер чогулушун, бардык класстарда жалпы ата-энелер чогулушун өткөрдүк да, мына ошондо түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мында ата-энелер менен бирдикте эң биринчи келишим түзүлдү. Эң алгач бизде 109 ата-эне менен бирдикте келишим түзүлгөн. Мен мектепте окуп жүргөндө кээде эки алып, атүгүл сабактардан дагы качып кеткен учурлар болчу. Бирок менин ата-энем ал жөнүндө билбей калчу. Себеби мен аларга өзүмдүн күндөлүгүмдү көрсөтчү эмесмин. Ал эми 69-чу мектеп гимназиясынын окуучуларынын ар бир кыймыл-аракети ата-энесинин көзөмөлүндө. Бизде тартип бузуун алдын алуу боюнча атайын профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлөт. Мына ошондо да биз өзүбүз сунуштайбыз. Айрым учурда окуучу сабактан 2 алып калса же 3 алып калса, сөзсүз түрдө ал күндөлүккө койдурбайт да. Ушу SMS аркылуу 3 алабы, 2 алабы бардыгы ушу ата-энеге маалымат катары жетип турат. Анан айрым учурда кээ бир окуучулар 1 сабакка катышат, 1 сабакта катышпай калган учурлар болот. Мына ошондо да ошо SMS күндөлүк аркылуу ата-энеге жетет да, анан ата-эне ушу мугалим менен ортодо класс жетекчи аркылуу байланышып тургандыгын байкап атабыз да. Биз тарбиешинде ушул мектепте дайым эле биз байкап жүрөбүз да. Көпчүлүк мындай начар окуган окуучу болобу, кандайдыр бир маалыматтар ата-энеге жетпей калат да. Көпчүлүк учурда мугалимдер өзүнүн телефон аркылуу байкап көрсөңүздөр мындай ата-эне деле мектеп менен байланышпаган учурлар болуп калат да. Анан ушул жагынан SMS күндөлүк жакшы эле таасир бергендигин байкап жатабыз да. 69-чу мектепте ошондой эле дагы бир технологияны байкадык. Анын жардамы менен окуу жайдагы тартипти көзөмөлдөө мүмкүн. Ушу SMS күндөлүктөн сырткары биздин номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясында видео камерада орнотулган. Мында окуучулар жоготкон буюмдарын ушу видео камера аркылуу тапканга болот. Ошондой эле окуучулардын жалпы мектепте окуучулардын тартибинде ушу видео камера аркылуу көзөмөлдөп турабыз. Баасы начар окуучуларга көйгөй жаратуудан тышкары SMS-тер ошондой эле окуу процессине чоң жардам бериши мүмкүн. Маселен, SMS маалымдоо системасы аркылуу өзгөчө кырдаалдарда студенттерди эскертсе болот. Мунун эсебинен убакытты үнөмдөп, кандайдыр бир коркунучтардан алдын алса болот.
Мындай система Борбор Азиядагы Америка университетинде 3 жылдан бери иштеп келет. Но это была идея администрации. Идея очень хорошая. Бул администрациянын идеясы болчу. Идея студенттерди жана кызматкерлерди керектүү учурларда кабардар кылууга багытталган. Маанилүү иш-чаралар боюнча айрым студенттердин топторун же баарын маалымдай алабыз. В мероприятиях или дать им какую-то важную информацию. Кадимки студент кандай СМС билдирүүнү кабыл алууну каалайт эле. Албетте, бүгүн сабак болбойт деген билдирүү. Муну болсо мен өзүмдүн тажрыйбама таянып айтып жатам. Бирок Америкалык университет мындай билдирүүлөр менен студенттерди ар дайым эле кубанта бербейт. И решили, что в принципе у нас есть информация по сотовым телефонам, почему не заключить контракт с какой-то сотовой компанией, которая может... Бизде уюлдук телефондор боюнча маалымат болгондуктан мындай системаны киргизүү үчүн уюлдук компанияга кайрылдык. Анан маалымат топтому 3 күндө даяр болду. Аны ылайыктуу формага келтирип, байланыш оператору менен келишим түздүк. Анан биринчи СМСти жибердик. Биз анын баарына жетип жетпеген текшерсек, баарына ийгиликтүү жетиптир. Мына ошондон бери СМС кабарлоонун иштөөсүнө 3 жыл болду. Следить, все ли получили все. Это было очень самое эффективное. И вот уже, считайте, 3-й год уже это СМС-сообщение у нас работает. Биз Америка университетинин студенттерине көбүрөөк жакшы кабар алып келген СМСтерди каалайбыз, бирок окууну дагы унутпашын эскертебиз. Жанатан бери эле окуу жөнүндө кеп кылып жатабыз, келгиле эми. Кепти акча жаатына буруп, СМС базар жөнүндө сүйлөшөлү. Ооба, бизде ошондой дагы кызмат бар. Учурда эгер сиз кайсы бир буюмду сатып же алууну кааласаңыз, сиз дароо интернет форумдарда тема ачып же социалдык түйүндөрдө жарыя кыласыз. Бирок бизде эретте интернет аз таркалган. Мында эмне кылуу керек? Бардыгы жөп-жөнөкөй. Абоненттер болгону 95 номуруна өзүнүн жарыясын жазып жөнөтө алышат. Мисалы 99-жылкы Honda Accord машинесин сатам, же 5 кап картөшкө сатылат. Мындай билдирүүнү картөшкө балким машине сатып алууну каалаган кишилер кабыл алышат. СМС базар кызматы дал ушундай иретте иштейт. Кененирээк сайттын түзүүчүсү айтып берет. СМС-базар на самом деле красота данной системы в простоте. СМС-базардын өзгөчөлүгү анын жөнөкөйлүгүндө. Кыргызстандагы айылдык жөнөкөй колдонуучуну алсак, анда интернет жок. Же ал сайттарды кантип колдонууну билбейт, же техникалык сабаттуулугу жетишпейт дейли. Ошондуктан биз жөнөкөй гана СМС аркылуу өз жараяныңды жайгаштырууга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп чечтик. Ошондой эле СМС менен кандайдыр бир керектүү оокатын издеп тапса болот, же ошондой эле жарыяларга жазылып алса болот. Кийинага рыноктогу бардык сунуштар жана келишимдер уюлдук телефонуна келип турат. Дабы размещать свои объявления, свои предложения по рынку. СМС-базарды иш жүзүндө текшергиңер келсе, СМС-базар чекит кетүү сайтына кирип, үйдөн чыкпастан өзүңүздөрдүн сүйүктүү соткаңыз менен эле соодаңызды жүргүзсөңүз болот. Демек, СМС жөнөтө алган ар бир адам уй болобу, кой болобу, унаа болобу, деги эле каалаган оокатын СМС базарга саттыкка кое алат. Коворкинг бул жумуш ордун арзаныраак киреге алып, өз жумушуң менен алектене турган жай. Мындай бизнес коммуналдык жайлар көптөгөн адамдарды өзүнө тартууда. Алсак Бишкекте эле мындай коворкинг борбордон экөө бар. Бул кадимкелик кеңсе сыяктуу. Болгон айырмачылыгы мында сиз имаратты же бөлмөнү толук менен киреге албастан ээлеген жумуш орду үчүн гана төлөйсүз. Коворкинг борборлор башка өлкөлөрдө жана шаарларда көптөн бери эле бар. Москвадагылар жөнүндө биздин өз кабарчыбыз Акылбек Балтабаев айтып берет. Да, дорогие друзья, в Москве... Ооба достор, Москвада коворкинг борборлор же башкача айтканда эркиничтүү жайлары кеңири таркалган. Азыр биз мындай сууктун ызгаарына карабай ошондой борборлордун бирине сапар алабыз. Один из таких центров. Москвада Павелецкая метросунан алыс эмес Бабочки аттуу клуб иштеп баштады. Аны негиздөөчүлөрү антикафе деп да атап коюшат. Бул жерде иштеп, ойноп, кино көрүп жада калса бекер тамактанса болот. Ал эми акысы бул жайда болгон убакытка жараша төлөнөт. Мүнөтүнө 1,5 рубль. Бул жайды Павел, Михаил жана Сергей аттуу 3 санаалаш негиздеген. Алар көптөн бери кафе ачкысы келип жүргөн. Бирок анда кандайдыр бир чектөөлөр, эрежелер жана тыюу салуулардын болушун каалашкан эмес. Андан соң алар коворкинг жөнүндө билип калып, чечим өзүнөн өзү пайда болгон. Мындай чөйрөдө жумуштан чарчабайсың. Кааласаң жумшак дивандар бар, кааласаң үйдөгүдөй жагдай, кааласаң бекер Wi-Fi. Иногда сюда приезжают музыканты, бывают музыкальные вечера. Недавно проходил вечер. Кээде бул жерге музыканттар келишет, музыкалык кечелер өтүп калат. Жакында эле саксофон кечеси өткөн. Эмнеге алар бияка келишти?
Ошондой эле ар кандай презентациялар өткөрүлүп турат. Англис тил курстарынын презентациясы, ааламдашы боюнча иштердин презентациясы сыяктуу жана башкалар. Презентации работы по глобализации общества. Эми достор, Москвадан Бишкекке кайтып келели. Жогоруда биз айткандай, мындай коворкинг бизде экөө. Дом 163 жана IPR Technology Meetup. Булар жакында эле ачылган. Алардын биринин ачуу идеясы боюнча негиздөөчүсү бизге маек курду. Дом 163 — это коворкинг пространство, дизайн-студия и... Дом 163 бул коворкинг мекендиги, дизайн студия жана түрдүү иш-чаралар үчүн аянтча. Бул идея мага жана досторума келген. Биз ар кайсы сферадан түрдүү кесиптин ээлеринин бир жерде иштөөгө мүмкүнчүлүгү болушун кааладык. Маселен, дизайнерлер, фотографтар, чыгармачыл инсандар, фрилансерлер бул жакта иштесе болот. Негизи эле кеңседе иштегендер чарчап кетет да ыңгайлуу жерде иштегилери келет. Жада калса студенттер келип окуп, жазып, командалык иштерин бул жерден да жасаса болот. Читать, то есть писать, делать командные работы. Миң уккандан бир көрүү артык демекчи достор. Дом 163-кө кичинекей саякат жасайлы. Кеттик анда. Это получается у нас основная комната черная. Почему мы сделали? Бул биздин негизги бөлмө, кара түстө. Дубалдар эмнеге мындай жазып өчүрө алгандай десеңер, бул жерде ар кандай иш-чаралар өтөт эмеспи? Темага жараша интерьерди өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Вот последний раз нам, вот эти рисунки, они Марата Райымкулова. А бул сүрөттөр Марат Райымкуловдуку. Ал дубалдын баарын коздоп койгон. Негизи эле иш-чаранын темасына карай түрлөп тартып койсо болот. Мисалы, жаңы жылга карата. Сейчас стерто это все расписывают. Потом есть, как я опять говорю, бул жерде меню жана иш-чаралардын тизмеси жазылат. Азыр ал өчүрүлгөн. Ар кайсы кишилер ар кандай орунда иштесе болот. Кимдир бирөө бул диванда отурууну жактырат. Бизде ар кандай бөлмөлөр бар. Есть разные условия для работы. Получается, люди, когда проходят, они... Кишилер бул жерге келгенде администратор аларга талон берет. Ал талондо кирүү убактысы жазылат. Конок каттоодон өтүп алып, каалаган бөлмөсүнө кире алат. Написано время. То есть время входа. Человек регистрируется, он проходит в залы. И есть, опять же, разные комнаты. Здесь у нас, например, есть стол. Бул жерде командалык иш үчүн стөл жайгашкан. Кишилер креслода отуруп иштей да алат. Биз ошондой эле жаздыктарды, плед, жылыткычтарды сунуштайбыз. Кээ бирлер салкын жерде иштегенди жактыргандыктан биз имаратты өтө деле жылытпайбыз. Просто некоторым людям, как они говорят, там удобнее работать в прохладной атмосфере, поэтому мы везде не сильно отапливаем. Коридордогу полкада биздин чакан китепканабыз бар. Негизинен китептер бул биздин досторубуздун белектери. Бул жерде стөл оюндары да бар. Аларды тиги жерде ойносо болот. Бишкектеги алгачкы коворкингтердин экинчисинде чекит KG берүүсүнүн командасы орун алган. Анын аты IPR Technology Meetup. Борбор Чүй проспектиси менен Исанов көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Добрый вечер, добро пожаловать в наш коворкинг-центр IPR. Салам, IPR коворкинг борборуна кош келиңиздер. Азыр мен сиздерге чакан экскурсия кылып, бул жерде эмне менен алектенерибизди айтып берем. Мына бул үстөлдөрдү көрүп турасыздар. Сиздер байкагандай, алар ар кайсы түстө. Түрдүү өңдөгү үстөлдөр ар башкача атмосфераны, жумуш маанайын түзөт. Сиздер келип жаккан үстөлгө жайгашсаңыз болот. Свой рабочий настрой, вы можете приходить и садиться за любым понравившимся вам столом. Здесь желтый, вот я сейчас на данный момент сижу за красным столом. Мен учурда кызыл стөлдө отурам. Стөлдөн башка дагы жумуш мейкиндиктери бар. IPR'нин резиденттеринин арасында сүймөнчүккө ээ болгон жер бул AirSeat болуп эсептелет. Жумуш үчүн өтө ыңгайлуу, эс алуу үчүн да, атмосфераны өзгөртүү үчүн деги эле мыктуу орун. IPR коворкинга это вот является AirSeat. Очень удобное, очень комфортное место для работы вообще, для отдыха. И для того, чтобы менять атмосферу работы за столом и за таким вот AirSeat'ом. Также у нас есть еще одна рабочая. Ошондой эле бизде эркин формат үчүн дагы бир жай бар. Мында таптакыр башка абалга сүңгүп кетсе болот. Жолугушуу, сүйлөшүү, талкууга ылайыкталган. Это вот наша комната для встреч, для переговоров, для обсуждений. Здесь мы это все можем с вами увидеть. Так, поехали. Андан ары кеттик. Бул жерде балкон орун алган, абдан ыңгайлуу. Бул жерге чыгып алып баарын үстүнөн карасаң болот. Ал эми битбектерге ыңгайына жараша каалагандай отуруп жатып алса болот.
бул жерге электр розеткалары чоюлган. Бул жагынан алганда бизде бардыгы каралган. Смотреть на всех сверху, что они здесь делают, и при этом комфортно сидеть в любом положении на удобных бинбэгах и работать. Там точно так же есть розетки, электричество, питание. То есть все с этим все здесь предусмотрено. Здесь сидит доблестная команда Check It KG. Мында болсо ушул программаны тартып жаткан Check It KG'нин командасы отурат. Муну айтыш керек беле? Жок эле дегенде 3 киши отуруп ар дайым иштешет. Бир нерсе тартып, бир нерсе жаратып дегендей. Здесь работают, что-то создают, что-то снимает постоянно везде во всем здании IPR. Так, это эсен у нас еще. Бул эсен жаңы жылдан чыга албай жатат. Иш процессине эмдикиче кирелик. Жүргүлө, андан ары кеттик. Так, ну что, пойдемте дальше. Следующая у нас комната для... Кийинки бөлмө лекция, мастер-класс, сүйлөшүү, презентацияларга, жолугушууларга арналган. Это Brainy Box. Бизге сөйлөөр коспо. Көчө тиги Айселге смс жөнөтүп атпайбы? Не деп жаздың? Байкойсуң. Салам. Кандай? Не кылып атасың? Ал сага не деп жазды? Ал болсо. Жакшы эле. Өзүң кандай? Мерим уксаң? Кече мага урмат смс жазып атпайбы? Не дейт? Салам. Кандай? Не кылып атасың? Сенчи? Мен жакшы эле, өзүң кандай? Урматтуу көрөрмандар, эгерде силер биздин мурунку берүүлөрдү көрүп жүрсөңүздөр, анда биздин мега викторина рубрикабыздын эрежелери менен таанышсыздар. Эгерде биринчи жолу көрүп аткан болсоңуздар, сиздерге эскерте кетели. Мега викторинанын эрежелерине ылайык биз сиздерге 3 суроо беребиз. Эгерде кимиңер биринчи болуп туура жоопту 0550 1507 18 номуруна жөнөтсөңүздөр, сиз жеңүүчү болуп аныкталасыз. Андыктан эгерде сиздер даяр болсоңуздар, анда эмесе кеттик. Биринчи суроо. Мындан 21 жыл мурун, 1992 жылы биринчи СМС жөнөтүлгөн экен. Биздин суроо ошол СМСтин мазмуну кандай болгон? Суроону кайталап коеюн. 1992 жылы, мындан 21 жыл мурун эң биринчи СМС жөнөтүлгөн. Биздин суроо ошол СМСтин мазмуну кандай болгон? Экинчи суроо. Мен болсо, мени көптөн бери кыйнап жүргөн бир суроого жооп алгым келип атат. Негизи бир СМС билдирүүгө латын арифи менен 160 символ батырса болот, ал эми кирилл алфавити менен болгону 70 символ батырса болот. Суроо эмне үчүн? Суроону кайталайм. Бир СМС билдирүүгө латын арифи менен 160 символ батырса болот, ал эми кирилл арифи менен болгону 70 символ батырса болот. Эмне үчүн? Биздин үчүнчү суроо биздин башкы демөөрчү Мегаком компаниясынан. Мегаком компаниясында тарифтик опция бар. Ал тарифтик опцияга ылайык ар бир колдонуучу СМСти бүт Кыргызстандын уюлдук операторлоруна 10 тыйындан жөнөтсө болот. Бул тарифтик опция атайын угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жаралган. Биздин суроо ошол тарифтик опциянын аты кандай? Биздин үчүнчү суроо Мегаком, биздин башкы демөөрчү Мегаком компаниясынан. Мегаком компаниясында тарифтик опция бар. Ага ылайык анын колдонуучулары бүткүл Кыргызстандык уюлдук операторлоруна СМСти 10 тыйындан жөнөтсө болот. Мындай тарифтик опция атайын угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жаралган. Биздин суроо ошол тарифтик опциянын аты кандай? Туура жоопторду күтөбүз, урматтуу көрөрмандар. Анда эмесе кийинки жума көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.